Урматтуу халкым, азыркы сөз Атайын Бишкек шаарынан келген биздин партиянын лидери, Жогорку Кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты, ажыдаарга айланган бийликке каршы турган, акыйкатты туу туткан уулубуз Алихан Умаровдор. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын туугандар. Сиз эмнеге башка партияларды жамандап жатасыз? Айланайындар. Мен 3 гана партияны айтып атам. Ал Аталык, Жаңы Багыт, Ак Нур партиялары. Мына ушул 3 партияда мурунку бийликтин куйруктары бүт топтолгон. Ошого көзүңөрдү ачкыла. Эртең адашып добуш берип албагыла деп атам. Азыр теле менен радиодон угуп, гезиттерден окуп атсаңар керек. Мени кандай эл душманы кылып көрсөтүп атышкандарын. Мени болушунча шылап атышат. Мурунку бийликке жармаштырып, мени эл саткан деп, жер саткан деп, жаман жагынан көрсөтүп атышат. Азыр менде бийлик жок. Бийлик ошолордо. Эгерде мен эл саткан болсом, эгерде мен жер саткан болсом, бүгүнкү күндө мыйзам алдында жооп берип, азыр алдыңарда эмес, камакта отурмакмын. Мен мамлекеттен бир да калепсап менчиктештирип алган эмесмин. Анткени мен пендеден эмес, мен Кудайдан корком. Баарыңыздарга чын дилден ыраазычылык билдирем. Эми мен сөзүмдү жыйынтыктайын. Баарыңыздарга белгилүү, баарыңыздар жакшы билесиздер азыркы жаңы бийликтин жүргүзгөн саясатын. Бул Кыргызстанда таза бийлик орнотуу саясаты. Мына биздин Ак Ордо партиясынын ою да, максаты да, тилеги да дал ушунда. Жаңа бийликтин тилеги эмне? Анын ою, тилеги Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу орун алып отурат. Ал таза шайлоо. Салам алейкум. Эмнеге чыгып? Теги бүгүн шеф келмек аэропорттон. Ошого даярданып бир аз кечигип калдым. Эмне жаңылык? Мына кагаздарда партиянын акыркы 10 күндүк финансылык отчеттору. Кимдер менен жолукту? 15 күндөн бери ош жаллап аттады. А мен бул жакта. А мурунку жолуккандарын сиз жакшы билесиз. Айтмакчы, бүгүн же эртең Закир деген менен жолугат. Закир? Ким ал? Бизнесмен бар го, ресторандар бар. Теги мурда эсеп палатасында иштеген. Эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн баарын айтып келесиң, макулбу? Анан жана офиске койгон проститушкалардын бардыгын таптаза кылып, ордун тазалап коесуң. Макулбу? Макул. Штаб иштеген Анара деген ким? Сүйлөшсөк болобу? Болбойт го. Ал Ак Нур үчүн өлүп берет. Түшүнүктүү. Байке, Эмне? мен Ак Нурдан негизи алардан кетсемби дегем. Да?
Sen качандан бери Актнурда иштеп атасың? Көп эле болду. Эй, адашасың үкөм. Сен Актнурда эмес, мына менди иштейсиң. Түшүндүңбү? Мен кет дегенде кетесиң, кел дегенде келесиң. Эмне олтурасың? Тур жөнө. Ишиңди кыл. Макул. Жакшы калыңыз. Менин жолум бирөө гана. Ал жол Исхак Разаковдун жолу. Ал жол Баялы Исакеевдин, Жусуп Абдрахмановдун жана Абсамат Масалиевдин жолу. Мына мен дагы ушул агаларымдай таза болгум келет. Мына өзүңөр билесиңер, бир эмес эки жолу чоң төңкөрүш болду. Кандай апат болду. Бирок эки төңкөрүшкө тең. Укуктук жана саясий баа берилген жок. Төңкөрүш менен жашоо бул биздин менталитетке эч кандай туура келбейт. Салам алейкум, братан. Алейкум ассалам. Кандай братишка? Отлично го, братан. Эй, тиги Маратпы? Кана? Ой, сука. Ооба. Ал ошолордун үгүттөгүчүсү да. Доске. Марат кайның бар зейт этип кетти. Бир күнү мордасын тегиздеп салам го. Дауннан ада. Жоңойчу, эмне кыласың? Өткөндө ага айткам, жетпейт экен ага. Өзүм сүйлөшүп коем. Сенин ишиң кандай болуп атат? Отлично го, братан. Өткөндө 4 көчөгө 4 жерге чай уштурдук. 100 адам келди. Айттык, дедик. Вроде сонун го. Кандай вроде? Добуш алабызбы? Так сүйлөсөң? Добуш болобу? Болот, братан. Акчасын берип аткандан кийин. Болсун да анан, Тиги шеригиң. Кадырдын аялы иштеп атабы? Ооба. Ал 80 кишиден добуш гарантия деген. Ме, санап ал, 100 000. Өткөндө да 100 000 бергем. Шайлоо күнү дагы 100 000 берем. Силердин участоктон 300 голос болуш керек. Түшүндүңбү? Буюрса болот, братан. Ничего себе. Далбоёб кандай буйруса? Сөзсүз болуш керек. Сөгүнбөй эле сүйлөй бер, братан. Сука, блядь. Болду. Не? Болду. Эч нерсе, брат. Бошсуң, чөбөр. Эми сөзүмдүн акырында айтарым. Сөгүнбөй эле сүйлөсө болот. Өзүңөр билгендей, Элге акча таратпаган жападан жалгыз партия мына бизбиз. Анткени биз элдик партиябыз. Анткени биз элдин жүрөгүндөбүз. Анткени биз башкаларга окшоп айыл сайын штаб ачпадык. Көчө сайын үгүтчү койбодук. Анткени биздин штабтар ар бириңердин үйүңөр. Биздин үгүтчүлөр ар бир үйдө жашайт. Бирок каты сүйлөйт акең. Энең турай. Сөзүнөн башка эч нерсеси жок мунун. Өткөндө айылдаш айтты, 3 жолу депутат болуп, не деген кызматтарга отуруп. Бир тууган үйкөсүнө звание алып бербептир анан. Анан бизге эмне кылмак эле? Өткөн шайлоодо ушуга өлө чурканың го. Сайла бербечи көп. Чоң тамга менен жазылган касиетин жоготпогон улуу кыргыз элим. Мен силерге ишенем. Анткени өз бактысы үчүн күрөшкөн гана эл бактылуу боло алат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Суун аччы. Кечинде сенин туугандарың катып сыйлап коюшту да. Эми кыйналып атам. Азырдан чогулбай калды, шеф. Шайлоодон кийин дагы сыйлайбыз. Буйруса. Так, мен азыр штабка барам. Сен бүгүн теледебатка чыгасың.
менин ордума. Давай, даярдан. Сіздің ордыңыз қау? Менің олман келбейді ғой, шеф. Ана бір нәрсені ашша сөйлеп, адашқан қазды, топташқан қарғалат болып жүрмейлі. Қорықпасаң, мен тұрам ғой. Саға шенген үшін мен ордума жөнөтүп атпайым ба? Сөз таппай қалсаң сразу қачқандарды жамандай бер. Абишайтен, сен бұға мастерсің ғой. Алды, шеф. Сіз айтсаңыз, жасайыз да. Ну, таза шайло, это наш козырь. Алдын ала Айбек же Гена менен де сүйлөш. Алар айтат, что надо, что не надо. Тегілерді полный рост талқылай берейін бе? Любойын талқала. Қорқпа. Bir нәрсе десе, байкем айтам да. Балды, шеф. Только барып ичке тиишпе. Ты знаешь менин көз карашымды. Алмага өтө жага бербейт. Но тиишпе. Так, акелер, маселени кыска нуска сүйлөшөлү. Мен азыр Бишкекке срочно кетишим керек болуп атат. Анда кандай? Биз жакка барбайсызбы? Барайын деген эле ниетим бар. Бүгүн Бишкекте теледебатым бар. Ошол жака жетишип калайын. Бизге барбасаңыз болбойт. Же элге окшоп биздин газетабыз жок, же илген баннерибиз жок, же эчтеке таратпай жатабыз. Башка партияларды көрсөңүз, ар бири көчөгө штаб ачып алышкан. Анда биз кандай кылабыз? Бектур аке, биз элдин партиясына окшоп акча чача албайбыз. Андай акча бизде жок дагы, билесиз дагы. Агай, капа болбоңуз. Анда биздин иштешибиздин деле кереги жок экен да. 4 адамдын башын бириктирип чай бере албасак, эртең эч ким бизге добуш бербейт. Андан көрө бир аз тыйын бөлгүлө, 1-2 жерге чай уюштуруп коелу. Сиз кандай кызык кишисиз я? Жаңы эле мен сахнадан айттым го, биз эч кимге чай бербейбиз деп. Аны баары эле айтып атышат. Болду. Билгендерчи, тымызын, чайын деле, пайын деле берип жатышат. Эми биз өзүбүзгө деп аткан жокпуз го. Кичине элдерге чай пай берип коелу деп атабыз. Башкаларды деле, башкаларды карасаң 5000ден 15000ге чейин элге таратып атышат. Бектур абам айткандай, биз бекер эле иштеп берели деп атабыз. Туурабы, Марат? Аке, биз чындык үчүн чыркыраган, келечекке күйгөн, башкаларга окшоп, элге башканы сүйлөп, кайратымыздын ушундай иштерди кылган партиялардан эмеспиз. Өзүңөр көрүп турасыңар баарыңар. Нарк, Насип, Ыйман деген бар. Ошону унутпайлы да. Бектур аке добуш саткан эмес, керек болсо сатып алган да арам. Ошол арам тамакты кантип балдарыбызга беребиз? Ой, эми биз өзүбүзгө деп аткан жокпуз. Силер негизи Кечирип коюңуз. Бектур аке, анан сүйлөшөбүз. Азыр агайды жолдон калтырбай узаталы. Дебатка мейли, жетишпей калбасын. Макул. Мен Болуптур. сизди жеткирип коем. Болуптур, жакшы. Марат, сен биякты жакшылап узатып кой эми. Биз жолго чыга Кожалап берели. болбоңуз. Өзүм жакшылап узатып коем. Болуптур, жакшы, жакшы. Жакшы этип алыңыз. Жакшы алыңыздар. Эки кайра мунун сөзүн сүйлөйсүңөр. Болду. Кадыр Албаевич, сиздерди кээ бир партиянын лидерлери качкан президенттердин куйруктары керек болсо ошол адамдар каржылап атат деген сөз жүрүп атат да, бул боюнча оюңуз кандай? Эми кандай десем. Бул атайын эле элдин башын айлантып чыгарылган атайын ушак. Эл деген эл да. Эл азыр эч ким ишенбейт. Мына ошол сиз айтып аткан лидерлер, ошол качып кеткен президенттердин этегине жүгүнүп, алдына килем төшөп, аларды айга күнгө теңеп, ак кызматын өтөп, сыйлыктарын алып келишкен. Биз эмес, тескерисинче ошол биздин оппоненттер, сиз айтып аткан лидерлер ак кызматын өтөшкөн. Дагы бир суроо. Сиз берген интервьюларыңыздын биринде борборду Ош шаарына которуш керек дегенсиз. Туурабы? Мунун кандай зарылдыгы бар? Же бул шайлоо алдындагы электоратты көтөрүш үчүнбү? Бул сөзүмдөн танбайм. Азыр дагы айтам. Мындан эч кандай трагедия издебешибиз керек. Тескерисинче, экономикалык жактан, стратегиялык жактан да өнүгүшүбүз мүмкүн. Ички миграция токтошу мүмкүн. Биз эле эмес мынау улуу держава Орус өлкөсүн алып көрөлүк. Санкт-Петербургтан Москвага көчүрүп келишти борборун. Ал эми түрктөрдү айталык.
Стамбулду Анкарага көчүрүп ашты. Жакынкы эле мына казак туугандарды алалык. Жакынкы аралыкта Алматыны Астанага көчүрүп ашты. Ал эми чыгыш өлкөсүндө эң бай делген мына Корея мамлекетин алалы. 5 жылдан бери буйруса деп айтып келатышат. Борбор Сеул шаарын Сэджон шаарына алмаштырабыз деп жатышат. Бул жерде эч кандай трагедия жок. Тескерисинче өнүгүшүбүз мүмкүн. Чегара маселеси чечилиши мүмкүн. Стратегиялык жактан, экономикалык жактан өнүгүшүбүз мүмкүн. Бул иш-чара менен биз артка кетпейбиз. Өнүгүшүбүз мүмкүн. Да, угутам. Дурус Калматович, угутам. Ооба. Мен бардык маалыматтарды сизге жибергем. Рұқсатпы? Мениби? Резиденцияга? Ооба, барам. Азыр мен саатын жазып алайын. Жарайт. Түшүндүм сизди. Шеф чакырып атат. Резиденцияга. Так. Мага толук маалыматтарды даярдагыла. Шайлоочулар, байкоочулар, мыйзам бузуулар канча. Эмне чечимдер болду? Финансы боюнча дагы. Макулбу? Макул, түшүндүм. Негизи бар эле даяр. Кайрат Асанович, Моуреке кол коюп берип коесузбу? Бул эмне? Бүгүнкү теледебатка чыга турган партиялардын тизмеси. Дөө шаалар го бүгүн. Кырчылдашат го. Чүчү кулак ушундай түшкөн. Ме, өзүң барып катышкын. Бизге акыркы күндөрү ызы чуунун кереги жок. Макул. Аз калды, чыдагыла. Бизден кетпесин. Жакшы. О, Алихан. Кайдан жайдан? Ассаламу алейкум. Алейкум. Кулбарбиевич, амансызбы? Бул жакты билесиң да. Эми Оштун түшпөс ханын ким тааныбасын? Теледебатка Салам алейкум. баратасың. Бүгүн Кудай буйруса чоо болобуз да. Жолукканың жакшы болду, көз сүйлөшүп алалы. Сенде сөз бар. Макул. Капа болбойсуңар, Жүр. Энең Турай. Бул билбейт окшойт. Ош кимдики экен? Теңелбеңиз чаға, шеф. Сүйлөгөнүң карасаң? Түшпөс хан деп. Эми ал сизди көрө албайт да. Көрсөтөм мен буга түшпөс ханды. Анда мындай. Экөөбүз картаны жайып коюп ачык сүйлөшөлү. Экөөбүз көп жылдан бери оппозицияда жүрдүк деген менен кээ бир учурда бийликтин камчысын чапканда учурлар болду. Эми чуксаң чыга берет. Өткөн өттү, кеткен кетти. Эми мамлекетке кызмат кыла турганда учур келди. Эми жалгыз даракпак болбойт да. Бизге кошул. Сөзгө кел. Эшен Кулбарбиевич, ушул жерден бир нерсени тактап алалычы. Биз деген кимдер? Эми аны сен жакшы билесиң дөсүң. Эгер мен билгендер болсо, бийлик үчүн шайтан менен дос болгондор менен иштеше албайм. Кошула албайм аяка. Анын үстүнө сиз экөөбүздүн көз карашыбыз эки башкада. Сенин президенттик, менин парламенттик башкарууну жактырганымды элдин баары билет да. Эми мына караңыз. Туура эмес жүрүп бараткан поездге чыгып алып, туура жүрүп баратасың деп мен кантип айтам? Одинокий волк боло бербечи. Буюрса, тарых жарата турган маалыбыз келди.
Негизи сен президент боло турган жигитсиң. Парламенттик шайлоого эмес, президенттик шайлоого катышсаң туура болмок. Эшеке, эшеке. Саясатчы болгондун мааниси кайсы? Өз пикириң болбосо. Мамлекет болгонун мааниси кайсы? Өз асманың болбосо. Мана ушу сөзүң мага жагат. Регистрация башталды баатыр. Кандай досум? Жакшы, рахмат. Качан келдиң? Бүгүн эртемен учуп келдик. Жакшы. Эшим. Оу. Муздаткычты ачып койчу. Болду, шеф. Шакеге да кой. Мен ичпейм да. Досум. Для компания. Шакеге коньяктан кой. Болуптур. Макул. Эркин Исакович, муну көрүп кол коюп берип койсоңуз. Так, Муратик, бул эмне? Финанс боюнча. Айбек, мен сени өзүң карай бер деп едим беле. Сумма чоң болуп жатпайбы, шеф? Канча? Миллион. Кандайча? Мына шеф. Келиңиз, шеф. Эшим. Оу. Закускасы гана. Азыр. Мен эмне алкашпын бусага? Азыр. Шеф. Кел досум. Аманчылык. Аманчылык болсун. Шайлоо жакшы өтсүн. Мына шеф. Келиңиз. Келиңиз. Мурат, Оу. жок акча. Каяктагы миллион? Эркин Исакович, эме. Мына Шаке досум үч область ийини сөкөлө тейлеп койбоду. Силерге окшоп финансы, нюансы деп отурбайлы. Туурабы досум? Эме. Силер жүрөсүңөр көрүнгөн шылтоону мага келип айтып. Иштеген киши Шаке досум окшоп эле иштейт кыймылдап. Тиги көнбөй жатпайбы? Ким? Политолог. Генобу? Ооба. Ушул күйгүздө 4 адам болуп келип алып канды сорду. 150 миң бердиңерби? Бергенбиз. Андан сырткары дагы 150 миң доллар бөлүнгөн. Ушунча акча бөлөсүңөр. Биз жөнүндө эч кандай реклама чыкпай жатпайбы? Шаке. Ал бизди макташ үчүн иштеген жок да. Ооба. Оппоненттерге каршы иштеп атпайбы? Туура. Көрдүңбү көчүктөрүн кандай чукулуп атат? Туура. Дагы силер айтасыңар, шайлоого ушунча акча кетеби деп. Эми сурадым да. шеф. Гена бу жерде Ушул жерде сизди күтүп аткан. чакыр кирсин. Силер отуруп эле тургулачы. Мен азыр чыгам. Макул, шеф. Бул кимдин үйү? Сен билбейт белең. Мен биринчи жолу келип атам. Бул аксакалдын үйү да. Кайсы аксакал? Кандайсыздар? Кел балам. Жакшысыңарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бала чака тынчпы? Кел. Аман эсен жатасыздар. Чай ич. Абам көрүнбөйт го. Тиги үйдүн аркасында күнөз канасында жүрөт. Сен кел отуруп тур, мен барып чакырып келейин. Жок. Оор болбой эле коңуз. Мен өзүм эле жолугам. Жолду өзүң билесиң. Ооба. Ой. Ассаламу алейкум. Ким? Салам алейкум, кандайсыз? Кел, шумкарым. Кандайсыз аба, жакшысызбы? Алабакырың аманбы? Аман эсен. Кайдан? Оштон келетам. Оштон келип, үйгө кайрылбастан сизге келип учурашпайын дедим. Шайлооң кандай болуп атат? Эми шайлоосу менен. Өзүңүздүн.
О, түшүмүңүз быйыл мол экен го я. Кел. Бадыраңдан ал. Рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Бала бакыра. Булай деп. Алихан. Оу. Азыр канчадасың? 45-темин. Жакшы. Кыргызда 40ка чейин кой же, 40тан кийин кой жегенди же дейт. Витамин да. Таппаганыңыз жок жеш да. керек Мындай азыр. сөздөрдү каяктан таап аласыз? Кыргыздын философиясы. Аба, келиңиз мага. Келиңиз кой. Жок, мен эле көтөрөм. Бу кыргыздын философиясы укмушта. Кыйын калыппыз да. Кыйын калып болсок, эмнеге азыр коктуголот уруу болуп бөлүнүп атабыз? Алихан. Илгери нарындан кызыл түлдүүдөн алдына киши салбаган, калыстык менен баатыр атыккан Көкөтөй деген чечен чыккан экен. О 16-жылы Үркүндө эл менен кошо Кашкарга баратканда ашууда сага окшогон бирөө Көкөтөйгө суроо бериптир. Көкөтөй, айтчы. Бу эмнеге кыргыздын ичинен элди бириктирип башкарган орустардыкындай ак падыша чыкпайт деп. Ошондо Көкөтөй, тууганым, кыргыздан чыгып көп бука чедише келсе, батпаган колот сайын көк бука. Буканын эли уй болот, түбү барып кул болот деген экен. Карачы. Ал айткандай, бу манас атабыз кайра тирилип келип эле бириктирбесе, кыргызга кыйын эле болду да. Ну, Гена, начинай. Так, господа, я подготовил материал, но объяснять будет вам Тукаев Абдулмырза. Но это займет несколько минут, а потом обсудите и решите, выделять ли деньги другим партиям. На русском? Давай на своем. Бизде жалпысынан 2 миллион 600 миң шайлоочу бар. 1 миллион 400 миң шайлоочу 18 жаштан 40 жашка чейинкилер. Анан кийин 950 миңи 40 жаштан 60 жашка чейинкилер. Ал эми 250 миңи 60 жаштан жогорулар. Эми Эркин Асекович биринчи пункт боюнча айтсак, 18ден 40 жашка чейинкилердин 50% бул ички жана тышкы миграцияга байланыштуу шайлоого катышпайт. Бул деген 1 миллион 400 миңден 700 миңди кемиткенде 700 миң шайлоочу болуп калат. Того тер жерин айтчы. Того тери бул 1,5 миллиондун 500 миңи майда чүйдө партияларга бөлүнүп кете турган болсо, 1 миллион добушту биздин 4 партияны парламентке алып барат деген ойдобуз. 1 миллион добушту 4-5 партияга бөлсөк, өзүбүзгө эч нерсе калбай калып атпайбы? Шаке, политика — это искусство управления. Во. Туура. Калгандары калп эле политик болуп жүрүшөт. Туура, шеф. Муке, бизде акча барбы? Шеф, эме, айта берейинби? Айта бер, эмне жашырасың? Айта берди. Шеф айткандай. Комбинаттан 5 миллион доллар береке келди. Во, за это надо выпить. Ошол аба. Шайлоонун шайтан оюну башталды. Азыр 28 партия ат салышып атабыз. Ошончогу. Аны айтасы 80 болчу. Ошондой. Салам алейкум. Кел. Шеф, уруксатпы? Кел уулум. Аба, отура бериңиз. Бул биздин жигиттерден. Ассаламу алейкум. Алейкумсалам. Кел, Не болду? Тиги шеф, штабтан анарыжы чалып атат. Сизди келеби дейт. Чечебиз аны. Азыр отургундай. Жок өрөт. Чайга кара.
Рахмат аба. Чайдан іч балам. Нанға қара. Нанға қара. Арбуздан ал. О, Деген ал балам. иммунитетті көтереді. Жеп атам. Мен біраз диетада элем. Құдайға мың мәртебе шүгір. Алихан, ел байды. Қарасаң, жігіттің диета сақтағанын біз жоқшылықта соңойдық. Диета деген анда түшінік жоқ. Болғаны жетелік. Диета деген бұл баршылықтың белгісі балам. Тура айтасыз саба. Сен айтқандай иммунитетті көтерішті да үйрендік. Еме бір ғана нәрсе қалды. Үйрене тұрған. Алыңыз емне? Еме иммунитетті көтерішті үйреніш керек балдар. Қоғам болбай қалды. Илгері Ленин менен Сталинден қорыққан қырғыз бүгін Құдайдан да қорықпай қалды. Сондай заман болып атпай. Ава мен отырғанда өзгөче саласың да. Қой, көп мақтаба. Асан қайық ішінде мақтайбы. Алихан, мұндай. Андан көрі ертең келіншеңді алып біздікіне келіп кетті. Біз деді сілерді сағындық. Bir bağırlaşı oturalım. Erten mi? Oba. Geleviz, elbette geleviz. Erten mi? Erten ştabda. Ana söyleşiyoruz. Oğlum. Senin kesibin kanday? Jurnalist hava. Jurnalistikаны аяқтағам. Жақсы. Бирок bir жылдан бері шепке жардамчы болуп иштеп атам. Журналист билгенге врач. Врач дейсизби? Ооба. Журналисттин калеми жанагы врачтын скальпель бычагы. Коомдун аппендицитин кесип турган. Бирок абайлаш керек. Туура эмес нерсени жазсаң, кээ бирөөлөрдү кесел кылып өлтүрүп аласың. Жанагы врачтар туура эмес операция жасап, бирөөнү өлтүрүп алгандай. Да. Ава. Бирок баягы сиздердин убактагыдай журналисттер жок да азыр. Анын да туура. Ишегине жараша тушак дегендей да. Азыр ыймандууну тапсаң, ынсабы жок. Ынсаптууну тапсаң, ыйманы жок заман болуп атпайбы? Көрүп атпайсыңар. Да, все было не так, как мы ожидали. Вашим сторонникам не удалось преодолеть свои личные амбиции. Теперь планы изменились. Вся надежда на вас. Конечно, мы не можем открыто вмешиваться в вашу внутреннюю политику. Я все понимаю. Но мы вам поможем. Спасибо, мистер Джон. Вау, вау. Какая красота. Мне кажется, я уже влюбился в вашу страну. Вау, посмотрите на эту воду. Вода — это жизнь. Но если направить ее в правильное русло, она разрушит горы. У нас в Кыргызове есть поговорка. Какая? Народ как вода. Куда направите течение, туда и потечет. А кто знает, как управлять течением, тот и есть сильный политик. Я верю, что вы направите правильное течение русла.
Но главное учтите, наше желание, чтобы вы стали спикером нового парламента. Я понимаю. И благодарен вам. Вы внесли очень большой вклад для развития нашей страны. Не спешите с выводами. У вас идет война. От диктатуры к демократии. А исход войны определяет только два термина. Это победители и проигравший. Я уверен, что мы победим. No. Политика — это не точная наука. По факту, одна из 4 оппозиционных партий является АКНУР. Остальные — это так, сказочники, которые даже не разбираются в парламентаризме. Не беспокойтесь, мистер Джон. Мы знаем, что делать. Тогда на этом и спасибо. Спасибо, мистер Джон. Но... Ах, да. Для конфиденциальности сумка будет под номером 3. До встречи. До встречи. Удачи в выборах. Да здравствует демократия. Умаровдун жолугушуусуна бардыңарбы? Бардык. Эл кандай болду? Көп болдубу? Эми бир 100 чакты адам болду. Умаровдун баласы ким эле? Марат. Марат. Ал каяктан пайда болду? Кече жакында шайлоонун алдында Россиядан келген. Атасы ким эле? Теге биздин эле бир туугандардын баласы. Атасы менин кайнатам иниси болот. Анын колунан эч нерсе келбейт. Эми Каракылада жеңсек, сен районго зам болосуң. Түшүндүм. Сен областта спортту жетектейсиң. Так что көчө таптабай өскүлө. Болду, братан. Только бир нерсени айтып коеюн. Тиги айыл өкмөт башчылары Ариет менен Ак Ордого чуркап атышат. Эгер добро берсең бир экөөн... Жо. Биз акча менен алабыз. Бүгүн, эртең уктамай жок. Түнү менен таратып чыккыла. Түшүнүктүү? Болду, брат. Теге отчетту кийин кылалы, э? Отчет туруп турат. Азыр ишти кылгыла. Башка маселе жокпу? Жок. Давайте анда, жүрөлү. Костюм даяр болду. Ооба. Ушу шайлоо эртерээк бүтсө жакшы болот эле. Арыктап да кетиптирсиң. Чай ичпейсиңби? Жетишпейм. Убакыт азыраак. Баса тиги абамдар бар эле го. Ошолор эртең түштөн кийин конокко чакырышты, даяр болуптур. Балдар көрүнбөйт го. Балдар окууда. 15 күндөн бери сени көрбөй сагынып да кетишти го. Балдар эле. Баарыбыз сагындык. Баары жакшы болот. Ийгилик анда. Бүгүн дебатты көрүп коесуң да. Көрбөйм. Эмнеге? Үтүк сайсаң деле сени жамандап атып тажап кеттим. Шумкарымды кузгундардын талап атканын кантип көрмөк элем. Дагы жакшы. Бир адамга шумкарым не? Дагы жакшы. Макул. Так, бардыгы мурдагыдай. Могу бир сыйра кайталап аласыз суроолорду.
Мына могу кара сызык менен сызылгандарды Умаровго бересиз. Түшүндүм. Наушникти текшерип алалы. 1-2-1-2. Угулуп атабы? Ооба, сонун угулуп атат. Анда эмесе баштасак болот. 3-чү камера сиздики, ошо менен иштейсиз. Макул. Даярсыңбы? Кана көрсөтчү. Так. Анда сценарий боюнча кете бер. А булардан вообще коркпо. Макул. Керек болсо пошел деп айт. Урматтуу катышуучулар, азыр 5 секундтан кийин эфирибизди баштайбыз. 5, 4, 3, 2, 1. Кеттик. Мына башталды. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 10 сентябрь. 2 күндөн кийин жогорку кеңешке шайлоо күнү болот. Жалпыга маалым, бул шайлоого 28 партия ат салышкан. Биз буга чейин 24 партиянын теледебатына күбө болгонбуз. Бүгүн акыркы 4 партиянын киши келди окшойт. теледебатыбыз түз эфирде өтөт. Чыксаң боло. Теледебатка кош келипсиздер. Анда эмесе сиздерди тааныштырып өтөйүн. Сени чакырып атат. Агурдуу саясий партиясынын башталганда. лидери Эшем Кул Ме, Батиев. Ариет социалисттик партиясынын өкүлү Эшим Жолчиев. Акнур саясий партиясынын лидери Алихан Умаров. Жана Элдик фронт саясий партиясынын лидери Назар Демиров. Келиңиздер. Салам алейкум. Алейкум. Жезде кандайсыз? Жакшысызбы? Ким бар үйдө? Келинчек экөөбүз эле. Тынччылыкпы? Анда эмесе жалпы суроо. Быйылкы жылы жалпы элдик референдум менен жаңы конституцияны кабыл алдык. Бул конституциянын негизинде Кыргызстан Орто Азиядагы биринчи парламенттик президенттик өлкө болду деп серепчилер айтууда. Эми суроо. Парламенттик башкаруу бизге керекпи? Келиңиз, сизден баштасак. Тилекке каршы биз суктанган мамлекеттердин бардыгы батыш мамлекеттери. Азыр биз башыбыздан кечирип жаткан өткөн мезгилде алар 100, 200 жыл мурда, мүмкүн андан да мурдараак, алар да өз убагында өткөргөн. Менин айтайын дегеним, эгемендүү Кыргызстаныбызга 20 жыл толду. Ошол батыш өлкөлөрү 200-300 жылда алып келген парламентаризмде биз 20 жылда орното алдык. Кийинки сөз Ариет социалисттик партиясынын өкүлүндө. Эми мындай да. Чала молдо дин бузар, чала саясат ел бузар дейт да. Кээ бир эл бузарларга элдин үнү муңу менен жазылган конституция жакпай атат. Туурабы? Бул конституцияны айта турган болсок, өкмөт башчынын укугун президенттин укугунан жогору кылдык. Сөз келгенде айтпасаң, сөз ата сөйлөт дейт Кыргызда. Өкмөттү ким шайлайт? Эң көп добуш алган партия шайлайт. А партияны ким тандайт? Эл тандайт. Мына теңдик. Мындан ашык элге эмненин кереги бар? Рахмат чоң. Сөз Акнур саясий партиясында. Рахмат. Конституция бул коомдук келишим. Коомго зарыл болсо, коомго керек болсо, конституцияны кайрак караш керек. Бирок учурда силер жактырган айга күнгө теңеген конституция биринчи шайлоодо эле өзүнүн туура эместигин көрсөттү. А бул эмнени айтат? Бул деген келе турган депутаттар 90% азыркы курс менен алганда 5 Это Умаров не подарок. Если он выиграет эти парламентские выборы,
кто на президентских выборах тоже победит. Я не верю. Это ерунда. Ваши бывшие тоже не поверили. И где они сейчас? 5 министрлик мага, 4-өсү мага, тигил область сизге, бул область бизге деп ичара бөлүшүп, жогорку кеңеш кадимки баягы кызмат бөлүштүргөн бир жага Бул айланат. сиздин жомогуңуз. Антип элдин оюн бурмалабаңыз. Эч качан андай болгон эмес. Эч качан андай Эшенкул болбойт. Барпиевич. Мен сизге дагы айтып коеюн. Сиз Эшенкул элдин башына Барпиевич, айлантпаңыз. мен сөзүмдү бүтө элекмин. Конституция. Кечиресиздер, Мен урматтуу сөзүмдү бүтө лидерлер. элекмин. Элдин мүдөөсү. Урматтуу Эшенкул лидерлер. Мен Барпиевич. сизге дагы айтып коеюн. Кечиресиздер. Мен сөзүмдү бүтүрүп алам. Эрежени Намаз окуй үйрөнүп сактаңыздар. калгансыз. Уланта бериңиз. Ошол жанагы бир жаш айлап берген өкмөт эртең иштебей койсо, жоопкерчиликти ким алат? Ким жооп берет? Эч ким жооп бербейт. Алар соодалашат дагы, улам башкасын кое беришет. Мына түпкү маңыз каякта? Сизге чоң рахмат. Элдик фронт кезек сизде. Албетте. Биз буга чейин президенттик башкарууну көрдүк. Бир кишинин этегине намазды окуп көрдүк. Эл кайрадан келген кокон хандыгын жоюп, аруу тилектери менен жаңыланууну күтүп отурат. Мына эми бардык жактан теңдик орнойт. Кошумча барбы? Бар. Айтыңыз. Мен таң калам да. Мына жөнөкөй эле салыштырмалуулук. Эркиндик менен теңдик от менен суудай бири-бирине кошулбай турган нерсе. Эркиндик бар жерде эч убакта теңдик болбойт, иним. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мына азыр баарыңар президенттин укуктары кыскарды деп атасыңар. Жок, андай болгон жок. Бүгүнкү күндө президент азыр эки ажыдарды чеңгелине кармап отурат. Ал кайсы ажыдар? Ал кайсы? СМБ менен прокуратура. Ошол келе турган 120 депутатка артынан кубалап жүрүп иш козгоп, куугунтукка алып, президент өзүнө каратып албаса мына мага келгиле. Ошондо мына мен айтты дейсиң. Эми аны көрөбүз. Кимге ким иш козготот. Мүмкүн сизге иш козголуп калат. Эми Эшенкул Барпиевич, кимди кандай тагдыр күтүп атканын ал бир Кудайга маалым. Сиз Кудай эмессиз. Мен Кудаймын деген жокмун. Мен Кудаймын деген жокмун. Мынакей ошо сиз айтып аткан кокон хандыгы мына эми түзүлөт. Нүзүптүн тагдыры балким сизди күтүп тургандыр. Балким сизди күтүп турат. Чоң рахмат. Убактыңыз бүтүп калды. Ариет партиясы сизде кезек. Эми мындай да. Эстүү киши эринбейт, эл жактаган жеңилбейт дейт. Учурда Умар мырза өткөн жашоосун дагы эле эстеп жүрөт окшойт. Ал кетти. Жок. Эми көздү ачалы да. Эми өкүнсөңөр да, жок ал күн. Элдин каалоосу элдик бийлик өрнөсүн деп атат. Түшүнгүлөчү. Аттан түссөңөр дагы мындай үзөңгүгө жабышпагылачы. Братишка, сен эмне болтасың? Эчтеке? Эмнеге? Айылдын баары жаңы багыт деп атса. Эмне төрт көчөдөгү шагылды көргөн жоксуңбу? Айылдын башында трансформаторду көргөн жоксуңбу? Ушунун баары айыл үчүн кылып атат жаңы багыт. Сенин партияң эмне кылды? Айтчы, эмне кылып бердиңер? Түртүнбөй сөгүнбөй эле сүйлөй бер, брат. Кайным. Жанатан бери жакшылап түшүндүрүп айтып атат, туурабы? Өзүң билесиң, айылда 80% бир урун балдарыбыз. Аксакалдардын баары добро. Айыл өкмөттү билесиң. Ага кресло болсо болду. Сен эмне болуп атасың? Айылдагы жаштардын баарын ак нурга буруп. Братишка, эртең шайлоо бүтөт. Бир депутат келип казаныңа аш салып бербейт. Уктуңбу? Ошону пайдаланып калалы деп. Жездең экөөбүз айыл үчүн, силер үчүн деп рисковать этип жүрөбүз. Айыл деп эле жүрө бербей, мамлекеттин деле келечегин ойлобойлубу?
Энең Турай мамлекет айылдан башталат. Жокшой сөкшү мүмкүн Турай. 10 суроо менен 6 суроону Умаровго бересиз. Рахмат, рахмат. Кийинки суроо Алихан мырза сизге. Сиздин партияңызды ким каржылап жатат? Так. Сиз бул суроону мага эмес, СМБ менен Финполго берсеңиз, так туура жообун алмаксыз. Умаров мырза, эл деген сиздин өзүңүздүн оозуңуздан жооп уккусу келип жатат. Макул. Жооп берейин. Мынча болду айтайын. Силер айтып аткан орустар Заман менен Ариет партиясын колдоп атышат. Эмнеге? Анткени өздөрүнүн билими жетпейт, мээси иштебейт. Сабатсыз болгондуктан ошолор башкарып, үстөрдөн буйрук берип отурушат. Ал эми батыш шемполорун алалы. Алар кимди каржылап атышат? Мына маңдайыбызда турат. Ак Ордо партиясын колдоп атышкандары айдан ачык белгилүү. Именно ошол эмпоочулар бир адамдын этегине намаз окуган системаны сындырып жатышат. ЭНПОнун кылып аткандары Эшен Кулбарпиевич жакшы билип атабыз. Сиз талашпаңыз. Биздин бүгүнкү Жалган нарк айтпаңыз. маселебиз, кадыр баркыбыз. Жалган айтпаңыз. Дагы бир Эч жолдон кандай айтам. меники жалган эмес. Алар биздин келечегибизге күйбөйт. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер, маданияттуулукту сактайлы. Уланта беребиз. Мен айтайын, мына мени бизнесмендер эмес, Россияда жүргөн мигранттар колдойт. Анткени мен канча жылдан бери, 95-жылдан бери ошолор менен өнөктөш дагы, өзөктөш да болуп келатам. Биз бүгүнкү күндө тагдырдын эрке балдарыбыз. Алар болсо бүгүнкү күнү өгөй балдардай болуп жүрүшөт. Алар бизге караганда мамлекеттин, ала тоонун, мекенибиздин кадыр баркын жакшы билишет, жакшы түшүнүшөт. Эй, айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт болуп атат мына жерде. Качкандарды биз кармап келебиз буйрса. Элдин канын соргондорду, элдин байлыгын тоногондорду атыш керек. Айланайындар. Эми адам жалган айткандан уялыш керек кичине. Биз электр энергиясын арзандатабыз. Бүгүнкү дебат өтө катуу болду. Мурдагыларга салыштырмалуу силердики таптакыр күчтүү болду. Эй, мына күчтүүлөр келгенде күчтүү болот да. Бирок сиз мени бир аз капа кылып койдуңуз. Эмнеге? Эми бардык темаларда эле мен акылдуумун дей бергениңиз бир аз туура эмес го? Эми иним мындай да. Эми теле дебат деген ошондой болот. Эми болор болбос сөз көтөрө албасаң саясат чыкпайт сенден. Эми аныңыз туура. Şu күчтүүлөргө чыгып аткан экөөбүз да эр экенбиз. Оңой эмес экенсиңер. Мен силер менен жолугушкандан коркуп калдым. Неге? Силер жанагы Афганистандагы талибандардан да жаман турбайсыңар. Колуңарда гана автомат болбой калды. Кокус болгондо баарлап эле атмак экенсиңер мени. Так, жигиттер. Теле дебат бүттү. Эми таркайлы. Аксакал чай даярдатып койдум. Бүгүн коноксуңар. Жүрүңүздөр. Менин жолугушум бар эле. Мага уруксат бергиле. Кудайым буйруса, дагы жолугабыз, кезигишебиз. Чайга рахмат. Анда парламенттен жолугушканча дейли. Макул. Макул. Мейлиңиз. Жакшы барыңыз. Чайды экөөбүз ичебиз. Ай болду эми? Көп караны бербей. Сулуусуң. Ме? Жарашат бекен элдин уулуна. Умаров элдин уулу деп койсо эле ишенип алдың да. Элди эмне кыласың? Андан көрө кышты ойлосоң боло. Машина таап келип, беден алып келбейсиңби? Жамгырда чирийт. Койчу Айдай. Билип туруп сүйлөйсүң да. Бүгүн балдар менен жолугуп, эртеңки шайлоодо ким кайсы участкада болот ошону сүйлөшөбүз.
шайлоо өтсүн, беде качпайт. Ушул маробуң өтсө эле заман оңолуп кетишине ишенбейм. Айдай, сен дали чарчабадыңбы? Жылдап, айлап, талаалап, маскалап жүргөнүбүздөн. Заман оңолсо, балдарыбыз менен бирге болобуз го. Бизге окшогондордун ишенгени Умаров гана калды. Ким билет. Жүр андан көрө чай ичели. Эркин Асекович баягысын дагы баштап алган окшойт. Телефон чалсам алган жок. Ага, чалбаңыз. Эмнеге чалмак элеңиз? Сиз мамлекет үчүн иштеген адамсыз. Мамлекет үчүн азыр мен жооп берем. Кандай маселе болсо дагы мага айтыңыз. Түшүнүктүү. Дагы кандай жаңылыктар бар? Жаңылык. Кече аталыктын жигити Нурлан деген, Касен деген казакка жолугуп келди. Касен деген ким экен? Касен деген ошол жанагы Кубат Мамбетовичтардын жалпы досу, миллионер, бизнесмен, мунай менен иштейт. Так. Мына кече 3 миллион доллар шайлоого деп алып келиптир. Бул так маалыматпы? Ооба, маалымат так. Балдар ишти коскоого даяр. Эгер сиз тараптан команда болсо, алардын партиясын 100% шайлоодон четтетип коюш маселе эмес. Кереги жок. Менден башка муну эч ким укпасын. Эмнеге? Биз 3 областты көзөмөлгө ала элекпиз. Алардын электораты ошол жакта эмеспи? Шайлоонун алдында ашыкча ыз ычуунун кереги жок. Көп болсо 10-15 киши менен парламентке келишет. Ошол жерден керектүү адамдарды лоббировать этесиз. Анда дагы бир жаңылык. Кече элчиликте Ишенкул Барпиевич Петерик менен жолукту. Аны билем. Эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн да билем. Сиз тиги жаңы багытка тийишпей эле коюңузчу. Эмнеге? Өзгөрүш өзү келип жолугуп кетти. Ал баардык жактан жардам беребиз деп айтты. Партиясындагы адамдар менен да сүйлөшүптүр. Өзгөрүш баягыдай өзгөрүп кетпейби дагы? Кайда барат өзгөрүп? Айтып койдум да. Азыр кетпей туруңуз. БШКнын төрагасы келген. Отчетту чогугалы. Макул. Азыр эми мына үгүт иштери токтоду. Кудай буйруса эртең шайлоо. Мен ойлойм, Кудай буйруса баары жакшы болот. Буйурса. Айтканыңыз келсин. Буйурса. Анда эми сиздерди да кармабайын, ишиңиздерди кыла бериңиздер. Мен да ишимди уланта берейин, уруксат берсеңиздер. Алихан Умарович, мен бүгүн эле көлгө кетем. Ал жакта баары жакшы болот. Буйруса жакшы добуш алабыз деген үмүттөмүн. Ийгилик. Кудайым буйруса сөзсүз. Жакшы барыңыздар. Жакшы калыңыз. Жакшы калыңыз. Жакшы. Шеф, тиги Закир досуңуз келиптир. Кирсинби? Киргиз. Анан өзүң дагы кошо кел, макулбу? Жумуштар бар. Жарайт. Салам алейкум. Кишилгери болсун. Алейкум салам. Кандай Марат? Баса көскөн не болду? Жыгылдым. Асхат, скажи прямо. Балдар шашып атпайбы? Эми айтканда эмне? Барыңар эле көрүп турасыңар. Баткен менен көлдө 220 000, 240 000ге жетпеген шайлоочу болуп атат. Но Талас менен Нарынды Жалал Абад менен Ошко теңеп иш алып барбагыла да. Нарында 160 000. Таласта болсо 130 000ге жетпеген шайлоочу болуп атат. А Жалал Абадта болсо 490 000. Ошто 540 000 шайлоочу болуп атат. Туурабы?
НАТО башлоо 5% көрсөткүчтөн өтүш үчүн талас менен нарындан 5000-7000 добуш алуу жетиштүү. Оштон болсо 50.000ден ашуун добуш алышыбыз керек. Бизге кыйын болот атпайбы? Так что тизмени карайлы. Андай болбойт. Шайлоого 2 күн калганда ушу кипиштин эмне кереги бар? Башында сүйлөшүлгөн, тизме бекитилген. Эмне болуп атасыңар дагы? Вот, сүйлөшүлгөндө. Ким 7000 добуштан өйдө ала турган болсо, автоматтык түрдө алдыга жылат деп едиңер беле. Туурабы? Короче, мен билбейм, мен жылбайм. Өзүңөр башында айткансыңар. Тыйынды бересиң, золотой десятка киресиң деп. Эмне болуп атат дагы? Десятка боюнча айтып аткан жок да. Анда эмне болуп атат? Кийинкилерди айтып атпайбы? Сен кызуулана бербечи. Анда азыр эмне кереги бар ушу кипиштин? Бүт балдар региондо болсо, биз үчөөбүз эмнени чечебиз? Мен батыраак кетишим керек. Мен да кетишим керек болуп атат. Мен да шашып атам. Просто бышыктап коелу да. 7000 добушту алып алып, акчанын баарын чачып. Анан 4 жылдап кезегим келет деп күтүп отургум келбейт. Асхат, сен туура эмес айтып атпайсыңбы? Эмнеси туура эмес? Биз прогноз боюнча мына биринчилерден болуп келебиз. Коалиция түзгөнү буйрса баары бизге келишет. Өкмөттүн 50%-ын алсак, мына бизге момундай жетет. Алдыңкы 10, 20, 30 кетет кызматка. Сага да орун бошойт. Балдарыңа да орун бошойт. Сарсана болбочу, Ну смотри. Самоуверенность внушает человека. Ошондуктан бар жокко даяр бололу. Бар мүлкүбүздү таркатып анан көчөдө калбайлы. План Б'ны да сүйлөшүп койгонбуз. Жакшы. Ал учурда жалпы такталган шайлоочулар саны 2.652.000ге жетти. 32 эл аралык уюмдардан 850 байкоочу катталды. Жакшы, абдан жакшы. Каражат маселесин кандай кылып атасыңар? Каражат маселелери жетет. Европалык союз, ПРООН, ЕКУнун бюросу жактан финансылык колдоо гранттары келди. Бул жагынан көйгөй жок. Финансы министрлиги менен тыгыз иштешип жатабыз. Кайрат Асанович, өзүңүз билесиз. Кыргызстанды бардык дүйнө жүзүнүн коомчулугу карап турат. Бул шайлоо биздин аброюбуз. Андыктан так, таза өткөрүшүбүз керек шайлоону. Айтмакчы, оппозициялык партияларга бир да тоскоолдуктар болбосун. Түшүнүктүүбү? Түшүндүм. Ооба. Макул. Макул. Сиз айтсаңыз барам да. Асан Айтбаевич. 1 саат. Ооба, билем Асан Айтбаевич. Жолугушканча. Кечирип кой досум. Келиптирсиң. Жакшы, Кудайга шүгүр. Шайлоо башталды. Башталды буюрса. Жалгыз сүйлөшүп алсак болобу? Жок, бул жигит өзүбүздүкү. Ортого сала бер. Беймарал ортого сала бер. Андай болсо мындай. Сага финансы жагынан жардам бере тургандар бар. Шеф, чалып атат. Бош эмес деп койчу. Эже чалып атпайбы? Нары бар. Алло, Да, Айым Төлөковна. иштериң кандай? Жакшы. Мага бир келип кетчи. Бүгүн эмес. Ишти көрүп атпайсызбы? Эртеңкиге даярдык. Макул. Анда кийин келесиң. Ошентели. Финансы эмне болуп атат? Тиги финансысы чечилди. Так, Не переживайте. түшүнүктүү. Штабта эмне жаңылык? Айбек байке чалды.
Бизде баары жакшы деп. Дайырды чакырчы. Капельцасын ала келсин. Чота болбой атат. Үйгө келсинби? Жок! Паркка келсин. Мен иштетсең кичине. Аха, кечирип коңуз. Кереги жок досум. Теманы жаап алчы. Сенин муногу акылдуу сөздөрүңдү эч ким укпайт азыр. Элге берсең аласың добушту. Болбосо бияктан кирип тиягынан чыгып кетет. Досум. Эмне элдин баарын эле өзүңөрдөй ойлой бересиңер силер. Таза адамдар бар үчүн кичине коом кармалып турат. Болду досум. Короче, могу теманы жаптык. Анан сураныч. Экинчи момент мага далдалчы болуп келбей жүрчү. Мен сага далдалчымын. Ооба. Сен оозуңа карап сүйлө. Досум, коркутпачы көп. Сен тааныган 10 кишини мен деле тааныйм. Басыраак эле болчу, жерге эле бас. Кудайга шүгүр. Жерде эле жүрөбүз. Болдучу. Койчу. Мен кеттим. Нотацияңды башка бирөөгө оку. Барып студенттериңе оку. Жарайт. Болуптур. Мага экинчи чалбагын. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Узатпай эле кой. Отура бер. Узатпай эле кой. Шеф, далдалчы деген эмне? Далдалчыбы? Далдалчы могу окшогон. Ортомчулар. Өздөрүн бир мамлекеттин бир түркүгүн кармап тургандай сезип алышканда маселени чечип жүргөн решалалар. Мен бир раматлык атам хикая айтып берди эле да. Илгери бир адам баласы жок, жаратканга жалбарган экен. Кудай мага угул берсең, мен ошонун тезегин жейин деп. Анан жараткан өтүнүчүн кабыл алып бала берген экен. Убакыт өтөт. Бала 5-6 чыгат. Анан катуу ооруп төшөккө жатып калган экен. Ошондо баягы атасы кайра жалдыраптыр. Жараткан. 6 жыл мурун ушинтип жалдырганымда угул бердиң эле. Бирок мен сөзүмө турган жокмун. Баламдын тезегин жейин дедим эле, жей албай койдум. Сасык экен деди. Анан ошондо түн ичинде, түшүндө аян бериптир. Базарга бар. Далдалчы бол. Далдалчы. Далдалчы болсоң, ошол балаңдын тезегин жеген менен барабар дептир. Байке. Чалыңызчы. Келсе келсин. Келбесе жок. Келет азыр. Чалбадымбы? Келетам дебеди. Если честно, Алихан сүйлөшө турган деле киши эмес. Данное время. Түшүнбөдүм. Да нет, просто чогулуш болгон жерден бизди шыбап коюп атат да. Сен деле биздин артыбыздан сөз кылып атпайсыңбы? Давай экөөбүз не будем, а? Жочун да. Мен чогулуштарда реальный эле сүйлөп атам. Кандайча реальный?
теледебатта кеткен бийликтин куйруктары дегениң реальныйбы? Каке, тиги досуң аларды алып келиш керек деп атса. Мен эмне дешим керек? Ал деген монтаж. Да ладно, монтаж. Кудайдан корксоң боло, Кутман. Өзүңө ылайыктуу сөз айтсам капа болосуң. Кадыр, сен антип кишини коркутпа. Кандайча коркутпа. Бетиң эле айтып коеюн. Мен сага окшоп саясатта эки жакка жүгүргөндөрдөн эмесмин, өзүң жакшы билесиң. Не понял. Кандайча эки тарапка? Сен вообще мен жөнүндө вывод чыгарбачы. И билбеген нерсең сүйлөбө. Какой саясат еще? Хотя бы ты знаешь, чем отличается кыргызский саясат? Токтоткула. Эмне эле болуп атасыңар, я? Келди. О, Алихан келди. Ассаламу алейкум. Асан Айтбаевич. Алейкум. Саламатсызбы? Салам. Кел Сиз чакырсаңыз келет да. Чай, кофе. Жок, шашылыш жумушум бар эле. Түз эле сөз көтөрөлү. Анда жумуш көтөлү. Өзүң билесиң, эртең шайлоо. Кандай өтөт? Кудай өзү билет. Бул жерге биз Бабаевдин сунушу менен чогулуп отурабыз. Бабаев жок го дейм өзү. Анын ордуна мен келдим го ордуна. Сен эмне, партия жетектеп калгансыңбы? Эмне? Сөзсүз эле жетекчи болуш керекпи? Сен эмне болуп калгансың чыр чыгарып? Келгиле мындай маанилүү ишке өтпөйлүбү? Болуптур. Алихан, балдар айтат. Эмне деп? Сен түшүндүрчү. Кыскасы, эртең шайлоо бурмаланса, ушул 4 партия биригип чогуу туралы деген эле ой. Ооба, ошондой. Негизи Алихан Умарович, көрүп атасыз. Баары эле бизди шыбап атышат. Анан да эртеңки күнү шайлоодо баары бизге карама-каршы иш кылышат. Анан ошол маселелердин баарын чечип алалык деп ушул жерге чогулуп отурабыз. Кандай дейсиз? Ошондо 4 партия биригип митинг кылалы деп атасыңар да? Бул 4 партия кошулсак, калгандары өздөрү кошулат да. Асан Айтбаевич, мен сизди сыйлайм. Ошон үчүн бул жерге келдим. Рахмат инем. Бирок мен бул нерсеге барбайм. Байке, кийин өкүнүп калбаңыз. Адамдын принципи болот, жигиттер. Силердин өзүңөрдүн принципиңер бар. Менин принцибим митинг, жол тосуу, басып алууга каршымын. Эртең элиң чыгып алсачы? Чыкса чыкканын көрөбүз. Бирок мен лично жапайычылыкка барбайм. Балдар, мына уктуңар. Сүйлөшө албадык. Асан Айтбаевич, анда рухсат берсеңиздер мен турайын. Мен да чыгайын анда. Асан Айтбаевич, сизде 1 мүнөткө рухсатпы? Мейли. Жакшы барыңыз. Макул. Козлы. Бул бир группа, дагы 2 группа бар. Ар биринде 30тан киши иштейт. Так. Бардыгы ишеничтүү балдар, кыздар. Мисалы, ар бириси Facebook'тан, Одноклассниктен, Контакттан 10 профиль ачып алганда, бул жерден эле биз 300 фейк аккаунт башкарабыз. Жалпысынан алганда 1000 фейк аккаунт бар бизде. Анан? Мисалы, заказной материал ала турган болсок, бирөөнү жалган маалымат таратуу же болсо жамандаган материал болсо, бул жерде комментарий жазылат. Поделиться этип, WhatsApp группаларга салынып, жомок имишке айланат. Ал эми элди болсо билесиз да, имиш, ушак дегендерге өзгөчө батыраак ишенет. Эл ишенип атабы ошого? Ишенет. Билесизби, ядролук куралы бар деп Америка Иракка согуш ачпады беле? Мына ошол фейктин күчү менен ошол чоң согуш башталган. Гениалдуу, гениально.
Баса айтып кете турган нерсе, фейк аккаунтту ит менен издесе да таба албайт. Эмнеге? Себеби фейк аккаунтту Россиядан, Европадан, Казакстан жана Турциядан ачып койгонбуз. Молодцы. Чыгым кандай болуп атат? Чыгым техникага $50,000, анан аренда здания, айлык маяна дегендей. Өткөндөгү материал ушул жерден кеттиби? Көрдүңүзбү? Эл кандай ишенди. Азыр массалык маалымат каражаты 4-чү бийлик эмес. Азыр фейк аккаунт 4-чү бийлик. Жакшы. Эң башкысы токтотпогула. Акча маселесин чечебиз. Азамат. Бирок эч ким билбес, макулбу? Сен келечекте биздин командага кире турган жигит экенсиң. Туура айтасың, балам. Биз кан сыйлаганды унуттук. Падыша жараткандын жердеги көлөкөсү деп кыргыздар пикир айткан эмес. Тең мынасы окугандар билишет. Аба. Парламентке өтүп калсак, көтөрө турган маселе көп. Буюрса дейли. Буюрса. Авам экөөңөр зерикпей элесиңерби? О кайдан? Күнөсканадан зериккенге кол тийбейт. Ой, бай болгур жашылчаны жаш баланы карагандай эле карайсың күнү түнү. Балдар гана кээде чалып алышып наалыйт. Караганда чөн эле жатпайсыңарбы деп. А биз али кара элекпиз дейбиз. Тиги уулдун кызыбы? Жок, ал тиги шаардагы кызымдын кызы. Ушул неберем бизге эрмек. Чоң уулум университетте мугалим, келиним экөө. Алар дем алыш күнү келбесе мындайда колдору бошобойт. Кичүүбүз чет жакта кичи ишканасы менен элек. Ал эки баласын алып келем деп атат буюрса. Да, билинбей эле балдарыбыз чоңоюп атат. Биздин дагы. Сени жакшы түшүнөм. Элдин адамынын аялы болуш деле кыйын. Баштан өтпөдүбү? Айтпаңыз. Кээде баарын жыйыштырып, жаңы жашоо баштайлы деп айткым келет Алиханга. Өмүр бою эле ушул эл деп эле жашап өтөбүзбү деп. Өзүбүз үчүн да жашайлы да. Ишенесизби, канча иштерге сунуш түшөт? Бар, иште десем дагы болбойт. Жалгыз эч нерсени жеңе албайсың десем деле баары бир чындык жеңет деп эле көнбөйт. Анан кайра көңүлүн аяйм. Балдарыбыз деле мектепте кысылып кетишти. Эми угуп атсаңыз керек. Газетада, интернетте, телевизордон деле баары эле жамандап жазып атышат. Ошолорду ишенесизби? Окуп угуп алып, ушунча жүрөгүм ооруп, ыйлайм. Арданам. Кой кызым, антпе. Алихандай мырза чанда гана жаралат. Сен андан жүзү үйрүсөң да, эл андан эч качан жүзү үйрбөйт. Ушуну эсиңе бекем тутуп ал. Баса, ботом камырды салалы, катып кетелекте. Катып кетмек болду ғой. Аба. Ошондой экен. Азыр сөздүн баркы кетип, бөздүн баркы бааланып калган заман турбайбы?
Алихан, мені қара. Азыр мынау чайды үстелдің үстінде құйсам, сіңбейді үстелге. Бұны артыш керек болады. А жерге төксем, сіңіп кетеді. Кейбір адамдар шундай үстелге оқшыр. Аларға сөз сіңбейді. Себебі үстелді пенде жаратты. А жерді Құдай жаратты. Ошол жердегі топырақтан адамды жаратты. Жердей көтерімді, сабырды болсын деп. Жоқ. Азыр адамдар бар мына үстелдей жасалма қоғыз болғысы келеді. Бирок сөз баққандар да бар. Ертең эми кандай кылат болдук экенбиз ага? Башка партияларга окшоп. Айыл сайын штаб ачкан жокпуз. Көчө сайын үгүтчүлөрдү да койгон жокпуз да. Кудайдын кааласы болбосо, кумурсканда бут сынбайт. А жараткандан буйрган болсо, депутатта болосуңар. А буйрбаса, айла жок. Ошого да кыжалат болосуң. Ава, антпеңиз коюңуз. Канчадан бери момча кишилердин жүгүрүп жүргөн эмгеги андан көрө мээнетибиз акталсын да. Алихан, кыргыз жаман түш көрсө да жакшылыкка жоруган. Бу жалган дүйнөдө иши оңдон чыкпай калса, аны деле жакшылыкка жоруп кой. Бир кокустук болсо, Кудай сактады деп, Кудайды эстебейбиз. Туурабы? Туура. А шайлоодон утулсаң деле, Кудай сактады деп басып кете бер. Жараткан өзү билет. Кимди жамандан адаштырып, жакшыга жанаштырышты. Бирок негизи Алихан, сен таза лидерсиң. Мен сени ошон үчүн баалайм. Бир нерсе эсиңде болсун. Таза лидер элди ээрчите басат. Жасалма лидер элди ээрчип жашайт. Ошон үчүн Кана тамак даяр болду. Келе тамакка карагыла. мына сен балам жогору өт. Өтө кой. Сен бияка отур. Ошондой отур. Эненин тамагы ары бери болмочу. Этти мага Биз дагы жакшы баарлаштык. Мен бөлүштүрөйүн. Жакшы. Байбиче, тарелкаңды бер. Унутуп калган турбайм азыр. Ой, эмне турасыз? Кийинбейсизби? Бүгүн сиздин байрамыңызда. Сиз менен чогуу шайлоого барып, сизди шайлап келейин. Макул.
Бул кечки маалыматпы? Ооба, саат 8-деги жыйынтык боюнча. Ак Нур дагы өттүбү? Ооба, өттү. Ак Ордо өтпөй калдыбы? Кандайсың иним? Алло, салам алейкум байке. Куттуктайм иним. Бир айдан бери таза шайлоо болбойт деп эле сайрап жаттың эле. Алгачкы эсептөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча сенин партияң өттү. Рахмат байке. Мына таза шайлоо. Болгондо дагы оппозициялык 4 партия алдыга кеттиңер. Кайсы партиялар экен? Алихан, азыр мен пресс-конференцияга баратам. Ошол жерден угасың. Сүйүнчүңдү даярдай бер. Макул байке, сөзсүз. Саламатсызбы, Төлөкөна. Саламатчылык. Атырыбыз. Эмне мынчалык? Шашылыш. Эмне болуп кетти? Тырышчылыкпы? Айым Төлөкөна. Билип туруп билмексен болосуз да. Эмнеге? Акыбалды көрүп турбайсызбы? Эмне болду? Биз барбасак, силерге эле кыйын болот. Азыркы мыйзам менен эч нерсе кыла албайсыңар. Коалицияны ким менен түзөсүңөр? Ошолор мененби? Это конец. Мы все в одной лодке. Ушуну унутпагылачы. Коркутпачы эми. Коркуп жүрүп ушул жерге келдик. Бул жерде сиз суранып жатасыз. Биз эмес. Макул. Сиздин суранычыңызды аткарууга биз даярбыз. Бирок кантип? Эл көр эмес да. Канткенде да жоопкерчиликтин баардыгы менин мойнумда. Сөз да мага тиет. Эй, күнөөнү бар өзүңөрдө болуп атпайбы? Электорат менен иштеген жоксуңар да. Тетигил жакта 3 облусту алгыла деп айттым беле. Эми коркутуп келесиңер. Ладно. Боло турган сөз сүйлөшөлү. Айт. Макул. Талабыңар мен президентке койбошум эле керек болсо, мен макулмун. Но анда спикерликти бергиле мага. Эй, биринчи өтүп алгылачы. Анан соодалашалы. Спикерликти ошол жактан чечип алгыла. Бул ишке мен кийлигишпейм. Эми мен сиз үчүн тобокелдикке барам. Бирок унутпаңыз, бул жалпы иш үчүн, алдыга койгон максаттар үчүн. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм, айым Төлөкөна. Рахмат. Саламатта калыңыз. Саламатта барыңыз. Сиз эмне турасыз? Эмне кылайын? Барыңыз. Өткөрүңүз эми муну. Макул. Сиз айтсаңыз. Beş пайыздык мерчемден 5 партия өттү. Алар Аталык, Ариет, Заман, Жаңы Багыт жана Ак Нур партиялары. Сүйүнчү туугандар! Өттүк! Ак Нур! Уттук! Ак Нур! Шефке кеттик, шефке кеттик, шеф! Шеф! Куттуктайбыз, шеф! Куттуктайбыз!
Kutlayız. Cengiz, Aknur. Cengiz, Aknur. Cengiz, Aknur. Hoy. Assalomu alaykum aka. Kelingіз. Qandaysiz? Jo'g'or o'tdingiz? Oltir. Qanday ishlar? Жақсы. Bitti konferensiya? Ava, bitirdik. Жақсы болды. Emdigisi qanchada? 10'da? Жоқ, 11'de. 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 Анда мындай кыласың. Рахмат. Ооба, силерди да куттуктайбыз жеңишиңер менен. Президент өзү таза шайлоо болсун дебедиби? Сиз өзүңүз деле кабарыңыз бар го? Мен сага президент. Сен үчүн президент мына мен. Саат 11'degi пресс-конференцияда 5-чи партия болуп Ак Ордо болот. Түшүндүңбү? Сенин башың бирөөбү же экөөбү? Сен алдагы келесі башың үчүн кошумча тисмен ойлоп тапкан эмеспиз. Чет элден келген бардык добуштарды Акнурдан кемитесиң. Түшүндү? Түшүндүм. Же тетиякта калган былыктарың барын чукуш керекпи? Жок. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Узатпа. Эки саат. Көрдүңбү? Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Борбордук шайлоо комиссиясынын 23:00-гө карата шайлоо жыйынтыгы боюнча жыйынды баштайбыз. Учурда аймактык участкалардан келчү маалыматтардын 80% келип түштү. Шайлоого чыккан 28 партиянын 5-өсү белгиленген чектен өттү. Кечиресиз, айтсаңыз, алар кайсы партиялар? Алар азырынча Аталык партиясы 240.103 добуш, Ариет партиясы 229.450 добуш, Заман партиясы 219.657 добуш, Жаңы Багыт партиясы 205.760 добуш, жана Ак Ордо саясий партиясы 156.830 добуш менен алдыда. Тилекке каршы калган партиялар 5%-дык мерчемден өтө алышкан жок. Saat 21:00'dөгү жыйынтык боюнча Акнур партиясы өттү дегенсиз. Азыр анын тизмеде аты жок. Туура айтасыз. Жалпы 2.637.000 шайлоочу алгач катталган. Ошол эсептен алганда Акнур партиясы 132.000 добуш менен өткөн. Бирок кошумча тизме менен 232.000 шайлоочу бүгүн добуш берди. Аны биз азыр кошуп эсептедик. Көрүп атам. Анан сүйлөшөлүчү. Шайлоочулар саны автоматтык түрдө 2.869.000 болуп калды. Ошол себептен 5%-дык чен өлчөм Срочно пресс-конференция өткөрөт окшойбуз. 450 добуш болуп саналат. Азыр кеч. Учурда Аны кылсак, эртең-эрте кылабыз. 679 добуш топтоду. Мага 4 облустан адамдар чалып атышат. Түнү менен боз үй тигип, эртеңден баштап митингге чыгабыз деп эртең саат 10 даярданып атышыптыр. Жок. Сабыр. Сабыр. Байке, Бюллетендер дагы кайдагы сабыр? Шайлоо башталгандан бери
шыбоо, басмырлоо, жалаа жабуу. Мына өзүңүз көрүп турасыз. Кошумча тизмелер. Эми кандай, кайдагы сабыр? Оппозициялык партияларга атайын буттосуу эмеспи? Барыңар билесиңер да, менин митингге каршы экенимди. Жок андай жок. Кайсы партиялардын араачылыктары болсо, Алихан, топко кайрылса болот. сен капа болбо. Бул партия сеники болгон менен Бул жолу биз оппозициябыз деген талапкер катары тизмеде болгонбуз да. Ооба, туура. Эң таза Мен талапкер катары тарыхта калат. өз укугумду талашканга, митингге чыкканга акым бар да. ооба. Туура. Туура, мен кошулам. Как это? Өзүбүздүн мээнетибизди жетирип жүрөбүзбү? Ооба, туура. Мен да кошулам. Мындай кылабыз. Биздин БШКдагы өкүлдү күтөбүз. Юрист келсе юрист менен кеңешип иш кылабыз. Кечки акылдан таңкы акыл дейт. Азыр баарыңар үйгө барып, эс алып, калган маселени эртең чечебиз. Муну кандай түшүнсө болот? Я. Давайте. Омаровду отуруп ушул күнгө туш келдик. Чалгыла элдерге. Чыксын. Кандайсың, Абдул? Жакшы байке. Куттуктайм шефиңе көңдү. Рахмат байке. Эми сөздүк. Жана фейктериңди ишке сал. Срочно сал. Уже ишке салынды. Таза шайлоо, тарыхта биринчи жолу и так далее. Эй, таза шайлоо жөнүндө ансыз айтышат. Бул башка тема. Так. Омаровду шыбаш керек. Ушундай шыбаш керек, өмүр бою элдин душманы болуп калгыдай шыбаш керек. Сколько времени надо, столько дадим. Финансы без проблем. Чечебиз. Абдул, давай закопаем эту гниду. Да, байке. Бул боюнча бизде проект даяр уже. 1 жыл иштесек элдин оозунда айланып жүрө берет. 1 жыл эмес. 10 жыл бою иштешиш керек. 10 жыл бою бүгүн башташ керек. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Давай. Алло. Эмне жаңылык? Митинг? Митинг кылам деп жатабы? Эгер митинг кылып кызы чуугула турган болсо, эртең пресс-конференция бересиң. Эмне деп бермегелең? Ушунча жыл жанында жардамчы болуп жүрөсүң. Кемчилиги жокпу? Эй, бала. Эмне эле андан коркуп жүрөгүңөр түшүп атат? Болду. Токтот сөздү. Даяр бол. Эшек. Эми көп кейи бербечи. Шуңкарыңдын өтпөй калганы жаман болду дечи. Кел, чайдан ич. Ооба. Жаман болду.
Баары Кудайдын буйругу да. Түн бир убакыт болуп калды. Тур эми, туруп жат, эс ал. Балким жараткан шумкарымды таз жорлардын тобуна кошкусу келбеген чыгар. Каалаганда көккө шаңшып чыга алган карт дүйнөнү карап жүргөн мунардан кайран кыргыз бүркүт эле бир кезде катылгандын калайманын чыгарган көктөн түшпөс көкүрөгү буюгуп көк деңизден чет деңизге уюлгуп борон болуп турган кайран кыргызым бу дүйнөгө батпай удургуп сынган буту канжыгага байланып сыр билгизбей сыр найзаны карманып атасынан калган кара жер үчүн аламды да кетер элең айланып ал жашоого не келгенин билчеле ата журтун жандан артык сүйчеле көр дүйнөнү садакача көңүлгө көкүрөгүн көкөлөтүп жүрчеле келди заман кең дүйнөнү тарткан келгин куштар баарын басып алышкан башталданан жем талашкан тирилик башсыз жырга башсыз калып даанышман көк бүркүтү тоок канага камалып көздөн учуп бийик тоонун шамалы көз моккогон канаттарын уктаган көрбөй калды тоолорду да таланып ал унуткан көк белжиген мекенин ал унуткан каалаганга жетерин ал унуткан теңир берген бийигин ал унуткан улуу доорун кечегин нечен кылым тоок канада кысылып бүркүтүңдүн тукуму да бузулуп көктү койчу көчөнүн чет жагына көргөн жанжак албай кушту учуруп тоок канада тоок болуп калышмак тоок бүркүткө эртеңкиси табышмак улуулугу качып баратканынан унутулган уламыштай алыста көккө тарткан көнүмүтү үзүлбөй көр дүйнөнү көкүрөгү түшүнбөй көтөрүлдү ал бир күнү асманга көз ирмемге көрө калган түшүнүдө ушул түшүн өңгайланчы жараткан келсин мезгил кең кыргызга таң аткан бир бүркүттү көрүп өлсөм арман жок бийигине кайтып кетип бараткан ушул түшүн өңгайланчы жараткан келсин мезгил